Андай болушу толук мүмкүн. Анткени Кунттөрдүн иши менен бул баягы көз карашы башка саясатчыларды жазалоо болбош керек, бул жерде тазалоо болбош керек. Тарыхты тазалайдыган болсо, анда тетиги 2003-төн баштап бардыгын отуруш керек. Андан кийин керек болсо директорлук кеңеш болгон. Бизде Кыргызстандан 3-төн 6-дан директор кеңеш 200 миң долларга чейин айлык. Аны сөз баада көтөрүлдү. Алардын бири дагы мамлекеттик кызыкчылыгын көргөн эмес. Жеке керт башынын кызыкчылыгын, анан Камеканын кызыкчылыгын көбүрөөк коргошкон. Ошондо 16 миң гектар жерди беришкен. Мен билгенде 26 миң гектар эмес, буларда 40 миңге жакын гектар жерлерди булар азыр bizге берип отурушат. Мен өзүм барып көрдүм. Андан кийин айтып атпайбы тиги мөңгүлөрдү депчи. Мөңгүлөрдү эми 96-жылдан 2011-жылга чейин 1 миллиард көп мөңгүлү булар таклап салышкан. Ошого чейин эч ким деле мөңгүлү карап койгон эмес. Анан азыр эле Кунттөрдү түшүнгөндөр деле түшүнбөгөндөрдүн баардыгы эле бир баардыгы эле селекция болуп чыкпады. Кунттөр это бул чоң улуттук долбоор болгон, бирок кийин уурулук долбоорго айланып кеткен да. Анткени биздин бийлик башындагы мурдагы президент премьерлердин баардыгы ошол жака кеткен. Анан азыр эми улутташтырган бойтуп атпайбы? Эгер бул жол менен мен ойлоп атам, азыркы өкмөттүн аракети ушул жол менен барып, анан кийин улутташтырып өтүш керек. Башкача биз утулабыз. Анан азыр жок, биз соттошобуз, достошобуз, анан кийин Акылбек Семоч айткандай кайтадан САГСка барабыз.